Ең жақшы жазылған комментарийге bir адамға мына ушул асар шашылтты бекер беребиз дейт тугандар. Онда болған PlayStation'da var. Суббота базар келіп, полный газ. PlayStation geç. Жиги. Төлге салыш керек. Чисто отдых, родной. Ардайын тамақтары жақсы. Уже бір-екі айдан бері келіп жатабыз да. Тамақтар өте сонун. Барыңыздар чакырабыз. Москвада эң алдыңкы кафелердин бири десек болот. Досторубуз менен постоянно клиентпиз. Кудайга шүгүр бар жогу жайында. Тамактары дагы, мына условиясы дагы бар жогу жакшы, Кудайга шүгүр. Бул аш өтө сонун болуп тур. Телеси дагы өтө жакшы. Москвада аш ончо окшой бербейт эле. Бул жерде сонун болуп тур. Бүгүн жеп мас жыргап турабыз, Кудай кааласа. Балдар менен жакшы жер экен. Амансыздарбы? Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу замандаштар, максималдуу түрдө ушул видео менен бөлүшүп коюңуздар. Халва премиумуна күзүмүкиде тарттым эле. Аябай жакшы просмотр болду. Өтө көп мекендештерибиз бар. Куран окутуу, сөкө салуу, ошо нерселерге арзанатуу кылды эле. Буюрса мына негизги бир чоң филиалына Коломенскийге дагы жардамга катайын чакырып калды. Бул жер чындыгында аябай чоң экен. Банкетный залдары дагы көп экен дегендей. PlayStation ойнойсуздар келип, кеңири месталары бар экен, компьютерлары бар экен дегендей, бильярдныйлары бар экен, кеңири ойносоңуздар болот экен. Азыр акцияларды башында айтып кеттик. Кирип дагы толук сиздерге маалымат берелик. Айтылгандай эле Куран окутуу, сөкө салуу, аш-паш жем десеңиздер, тууган отуруштар болсо дагы кайрыла бергиле. Колдон келишинче бир арзандатуу кылып бир кызматыбызды көргөзөлүк дейт. Мага жаккан жери парковкалар кеңири экен. Коломенский метросунун 3-выстуна 100 метр эле бери келгенде, туугандар ушундай эле келгенде экен да. Анан такси парковкалар дагы бар экен. Парковкалар кенен экен. Издеген табат деген сөз бар туугандар. Ушул жерлер баары бекер. Баары бекер. Такси парковка мына жолдун боюнда, жолдун бойлары дагы бекер парковка экен. Наркы жагы дальше шлагбауны жок, дворлор дегендей. Ушул жерден кире бересиздер. Түнкү 1-2ге чейин чайхана иштетет. Анан бильярдный жанагы компьютерный клуб наркы эркелер ал 24 саат кызматтабыз дейт да. Ушул перекресткке кирип эле 3-3 кабатка чыкканда халва премиум сиздерди күтүп алат. Сиздерге атайын даярдап чакан роликтерди кылып койдук. Анда эмес ошол жака назар салыңыздар. Үчүнчү кабатка эскалатор менен чыкканда эле туугандар оңдо барбершоп көрүнөт. Бул жактан халва премиум деп сүрөткө түшө турган жер экен да. Мындай айткандачы, бул жерде жакын арада самса ачылат экен. Бул жерден медицинский центр ачылат экен. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Бизди ушул жигит күтүп алды. Медцентр бар экен бул жерде, барбершоп бар экен, бильярдный бар экен. PUBG сүйүүчүлөр мына сиздер үчүн мына туугандар. Реально ойноп кетиле чоң экрандан. Анан эмне, бул кальянный бар экен да, кальянныйдан бар ошондой. Азыр иштебей атат, убактынчалуу, мурда иштеп аткан аба. Ооба. Бизди өтө көп көрүп атат, бир амандашып аласыз, тастамдар жылап. Көтөрүңүз. Амандашып аласыз. Ассаламу алейкум, туугандар. Мен ошол заведениеде иштеймин, чайханада. Ушул торговый центрде 4-5 жыл болуп калды. Азыр мен сиздер менен чогуу биргеликте көрсөтүп берейин. График работасын бир катар айтып болуп. График работасы бул торговый центр ачык эле болот негизи, круглосуточно. Бильярдный ойной турган жерибиз круглосуточно иштейт. Парикмахерибиз бир 10-дон 10га чейин иштейт. Анан дагы чайхана, игровой компьютерный клубтар бар, аны азыр дагы көрсөтөбүз. Барбершоп канчадан канчага чейин алып берет, эң бир бул эми кымбат деп билебиз барбершопту. Барбершоп негизи баягы стандартка караганда кичине кымбатыраак болот негизи. Бирок биздин мастерлер салыштырмалуу, Обычныйга салыштырмалуу. Мастерлерибиз 10 жылдан жогору стаж менен жакшы качественный алышат жаштарды. Басы ушу 600 рубльден ар бир адам башына айналып калатынын айтканда. 4-5 креслосу бар экен, күтүү жерлери бар экен. Журналдарды коюп коюп как обычно серьезный эле экен бул жагычы. Бильярдты дагы азыр көргөзүп болуп, чындыгында бир 10-дой 15-тей столу бар экен. Кеңири кандай күндөрү ойноп келсеңиздер болот экен. Бир катар тааныштыра алганда.
Бул жак карагыла эми. Канча стол бар ошондо билярдный стол? 13 стол. 13 стол бар. 13 стол бар. 13 стол бар. Мына саатына канчадан ошондо билесизби? Саатына азыркы учурда 600 рубльдан ойнотулуп атат. 600 рубльден сусундуктар бар экен, газировка. Сусундуктар бар, өзүнүн өндүрүштөрү. Өндүрүш дегендей. Анан ар бир жерде өзүнчө сотрудниктер бар экен, келгенде бул жерден бирөө күтүп алат. PlayStation кирсеңиздер дагы бирөө күтүп алат. Ошондой экен, жакшы экен да. Барлык жерде сотрудниктер бар экен. Чакырып издеп калбайт экенсиздер дегендей. Кеңири ойной бересиздер туугандар, мына. Пожалуйста дегендей да. Ушундай кылып жана кылып берет. Булар бардыгы жаңы столдор эми кандай? Жаңы коюлган ооба. Жаңы коюлда. Кийлер, шарлар жаңы алып келген. Наркеко вид ошондо кандай? Ол нар чекедегилер. Жок, обычный эле. Обычный эле. Суббота базар кайнаса керек экен бул жерде. Көп очередь болуп келет. Жакшы экен. Анан жөн эле живой очередь болсо керек, келип ойной берет. Живой очередь. Жок. Ким күтүп отурса ойной берет. Жүрүңүздөр эми бул жак эми өзүнчө жомок туугандар. Эс алуу күндөрү, выходной күндөрү каяка барып эс алышты тапай аткандарга ушул жерде мен сунуштап кетем. Чындыгында жакшы экен. Мына дизайнды карагыла. Мына өзүнчө бир эмгек да мыналарчы, мына көрүп атабызбы? Өзүнчө бир эмгек мыналарчы. Оймо чиймелер, башкалар мындай чындыгында өтө бир көп менет кылыпсыздар. Бирде келгенде бул жак ачыл эле. Бул жак эми эмне болот эми? Жакынкы пландары кандай? Жакынкы пландары пицца менен самса бөлүмү болот. Бул жак азыр көрсөтөмүн. Жарыктык берип коелук элек ушул жерлерден, бул жактан уже PlayStation'га кирип кетет экенбиз, Жүрүңүздөр, көргөзөлүк. Анан бул жерде жигит айтып калды, жанагы UFC көрөбү, футбол көрөбү деп бардык кызыкканалар келе берсин, эфир коюп беребиз дейт туугандар. Ушул чоң экрандан онлайн түрүндө көрө берет. Ооба, бардык эле оюндар барбы бул жерде ошондо? Бар. Элдер сүйүп ойногон, Бар. Бардыгы. Футбол бар, UFC жана башка бардыгы бар. Канча экран бар будан эми? 1, 2, 4, 5, 6, 7 экен, Жети экран бар. Ушундай экран бар экен, чоң. Жакшы. Бул жерде деле бир сотрудник турат туугандар. Сусундуктар бар, холодильникте муздак бере берет. Жакшы экен. Бул жагы компьютерный клуб мындай айтканда. Компьютерный клуб ооба. Мына. Туугандар, мына выходной күндөрү келе бересиздер туугандар. Ким жанагы эс алгысы келсе келип, жыргап ойной бересиздер. Кечинде адам кандай болот бул жерде? Кечинде көп. Кечкисин көп. Бул саатына канчадан болот ошондо? Бул канчадан? Бул саатына 150 рубльдан. 150 рубльденби саатына? PlayStation'дар 250'ден. 250'ден. Нормально экен да? Арзан экен, же мен кирбегеним мындай арзан экен да, сен аз. PlayStation'ден чыгып эле курсак ачып калган болсо, мына, пожалуйста, чайхана бир жерде бир кадам дегендей келе бересиздер. Уборный нарага кетет, Ооба, ар жакта. Колду жууп ушул жерден туугандар. Колду жууп кеңири ушул жерден башталат экен. Эки-экиден адамдар отурган болсо, отурам десе, мына ушундай жерлери дагы бар. Закрытый дегенде мына чекип отурсаңар, экинчи чай ичем дегендерге көрүнбөй дегенсиздер да. Анан дизайнды көрүп атабыз, өзгөчө экен. Дизайн чындыгында өзгөчө экен. Эл үчүн атайын аракет кылганбыз. Сүрөткө түшөм дегендер үчүн мына Халва премиум жанына сүрөткө түшүп, Инстаграмдарга катталып дегенде, белгилеп дегенде, аны билебиз го. Күтүү залында айтканда ушундай дивандар коюп коюптур. Сусундуктар экен бул жакта, мына муздак, газировканы жанаган сок-поктор бар экен мындай. Кеңири ушул жерден иче бересиздер. Бул жагы чакан бар туугандар. Барда ошол атамекенди көндүрүш сусундуктар, мына самовар дейбизби, эмне деп айтып коелук мына. Ооба, чай кайнатып турган. Чай кайнатып турган чоң идиш экен, мындай айтканда. Атын бөлөкчө айтат, мен таппай калдым, жанагы жазмай жок. Газировка жана дүшестер бар экен, мына бутылкадагыларчы. Кеңири иче бересиздер. Муздак судан кысмай жок, значит, да? Жок. Ал жагынан муздак су мына учурдачы өтө мындай керек болуп атат да, мындай талап кылып атат. Организм өзү талап кылып атат. Чоң зал экен. Чоң залыбыз, главный залыбыз болот. Ушундай өтө берелик. Бул залга канчадан батат эми мындай айтканда? Ар бир диванга 4төн адам отурганда дагы общий болжол менен бул эки зал 100дөн ашат басат эчтеместе. Мага эң жакканы, мисалы үчүн мына банкетный бир нерселер өткөрөм дегендерге өзүнчө залдар барлыгы жакты да. Мына жак аралашпайт дагы өзүнчө оюнун башкасын өткөрүп кете берет. Жакшы экен. Жакшы. Бул жагы дагы өзүнчө экен, Бул жагы да өзүнчө бир зал. Кеңири эс алып, чайды ичип кете берет экенсиздер. Мына жакшы комментарий жазганга беребиз деген асар шашлыгы, бунун баасы канча ошондо мына? 2,5 миң рубль. 2,5 миң. Ооба. Муну 4-5 миңдик кылса деле болобу, кандай ошондо? Болот. Чоң асарти кылып, баасы 4600 болот. Чоң асарти кылса.
атайын мына биздин подписчиктер көргөзөлүктөр даярдап тур. Бул тамактар даяр болгонуна бир жарым саат, 1 сааттын жүзү болуп калды. Бул не деген тамак? Бул картошка по-домашнему деген тамак. Баасы канча? Граммы кандай бул? Граммы көп окшойт да? Ооба, граммы көбүрөөк, 200-250 граммдан жогорураак бир аз. Баасычы? Баасы 380 рубль. Лагманыдан келтип жасаган экен, кичине ысытып жейбиз эми, Кудай кааласа, азыр биргеликте отуруп жейбиз. Видео башталганда сүйлөштүк элек. Элге көргөзүп коелук дедик да туугандар. Колду жууп, бисмилланы айтып, кадимки деп отуруп, чай ичеп, обед кылабыз деген. Ооба. Бул жагы чакан жанагында VIP зона экен, а? VIP зона, буну баягы өзүнчө бөлүнүп, туган күн өткөзөбүз же болбосо бөлөк отурабыз дегендер болсо, форманы коюп, столду жылдырып бере беребиз. Коридордагы өзгөчө экен, көрүп атасыздар мына дизайнды. Мына каяктан оюңарга келди дейм да. Көзөлөрдү коюп, мындай шыбап деген да. Бул пластмасса окшойт да? Ооба. Пластмасса көккү, а? Көктөн. Ооба. Күзүмүкиде татканда дагы ушундай жери бар эле, сүрөткө түшүп, жанагынга жакшы. Бул жактан уже кабиналар башталат, көргөзүп коелук. Карагыла, чындыгында кабина көп да, кабина көп экен мына. Удобствоны карагыла, мына вентиляторду коюп койгон мына. Вентилятор ушул жерден воздух шамал берип атат. Жыгап чайды иче бересиңер. Мына бул жерлерге терилер илип коюп деген бул дагы өзүнчө көрүп берет экен да. Эч ким териси окшойт бул, а? Ооба. Өзгөчө. Дальше көргөзөлүк. Бул жерде өзүнчө жасалгалар жакшы экен. Бул жагда деле жанагы көргөзүлгөн кабиналар туугандар. Ооба, бул экинчи бөлүгү. Кабина чындыгында көп экен. Наркы жагында да кабиналар бар, а? Бар. Жакшы. Аш жем дегендерге заказный тамактар деле барбы? Кандай тамактарыбыз бар? Казан кебаптар бар, 5 бармак бар, дымдама бар, өзүбүздүн аш бар, аштын 2 түрү бар. Өзгөн күрүчүнөн өзүбүздүкү, левзира деп айтылат. Анан ташкентский күрүчтөн даярдалган лазер ашыбыз бар. Жакшы экен. Бул жакта дагы 3-чү бөлүк кабиналар, эки четинден кабиналар бар экен, кеңири, кенен дегендей мына ички дизайны мындай, ушул көрүнүштө көрүп атабызбы? Мына кеңири 15 адам, 10 адам кеңири батат да. Сүрөттөрдү карагыла, дизайнды карагыла туугандар. Өзгөчө аз бул жакта жанагы бакетни залын сиздерге көргөзүп кетелик. Анда эмесе бизден алыстабай тургула дегендей туугандар. Мына бул жакадан бир канча адам батат? Бир 60-70 адамдык той союшуна чакан менен өткөрсө болот. Батат. Колонка кой бересиңерби? Сүйлөйм дегендер болуп калат мисалы. Тауып беребиз. Тауып бересиңер. Негизи жок, бирок тауып беребиз. Телевизорлор бар экен. Чындыгында жакты, салкын экен. Анан наркы адамдарга да кошулуп кетпейт зал. Бул жерден эшик ачып берет, мисалы киргенде элечи. Жерден эшик ачып берет, кирип ушул жерде Куран окуту, той-пойлорду ушул эшиктен кирип эле бүтүрүп кеткенге болот. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз туугандар. Ар дайым жакшылык күндөрдө жолугуп жүрө берелик. Биринчи очередте тейлөө, ошол тейлөөнү жакшы кылган болсок, буйруса, баары жакшы болот. Мисалы үчүн, жөнөкөй эле бир нерседен причина кармайт. Бирөөдөрчү чайың муздак экен дейт. Мисалы үчүн туруп калат кээде. Ошол тейлөөнү жакшы кылсак, эл менен мамилебиз жакшы болсо, элдер келер деген эле сөз айткым келет. Тамактарга, баасыга деле анча маани бербей калдык азыр. Ооба, кыргыз элине айтып өтүп кетейин. Мен урматтуу кыргыз элим, ошо чайханага эгер бу жерде видеосъемка тартыштын максаты өзү бул жерде билген бар, билбеген бар. Ошо билбегендер үчүн атайын мындай бир көрсөтүп, жерге чагылдырып көрсөтүп коелу дедик. Ишиңиздерге ийгилик, эч качан урбаңыздар, жакшылык күнү жолугуп жүрө берелик. Чайхана ошол восточный чайхана экен, барлык тамактар бар экен. Заказный тамактардан заказ бергиле. Жакын арада Козу гриль кирет деген жери бар экен тууган. Андыктан байланыштыра бересиздер. Жакшылык күнү жолугалык. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орунду Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.